Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 1-сентябрдан тарта жол эрежесин бузган айдоочулардан токтотулган жерден жол эрежелерин суроо башталат. Ким жол эрежесин билбесе, ошол замат айдоочулук көөлүгү алынып, унаа мекемесине жөнөтүлөт. Айдоочу каалаган убактысында аталган мекемеге барып, жол эрежелери боюнча кайрадан сынактан өтсө, айдоочулук көөлүгү кайтарылып берилет. Айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом, сынак тапшырууда өтпөй калып, экинчи жолу кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу 2000 сом, анда дагы кулап, төртүнчү жолу сынак тапшырса 4000 сом төлөйт. Кыргызстанда жол кырсыгы көп катталышына айдоочулардын көпчүлүгү жол эрежесин билбей, көйлүктү сатып алуусу себеп болгону айтылды. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айтикулуу уулу ушул жылдын башынан бери 1300дөн ашык жол кырсыгы катталып, 110 адам каза болгонун билдирди. Медиахаб бул боюнча айдоочулардын жана шаар тургундарынын пикирин укту. Бирден баштап айдоочулар жол эрежесин бузса, аны деген май кызматкерлери токтотуп алышып, ошол жерден эле жол эрежелери боюнча суроолорду береткен. Эгер бул суроолорго жооп бере албай калса, айдоочулук күбөлүгүн алып коюшуп, анан аны кайрадан сынак тапшырууга жөнөтөт экен да. Бул боюнча оюңуз кандай сиздин? Менин оюмча бул туура эле. Менин оюмча эң биринчи ушул суроо берсе эле жооп бере албай калса, анын правасын алып коюш эмес, ага деген менин оюмча предупреждение бериш керек го дейм. Бир жолу берип туруп, ошондо кайра праваны тапшырганга алып барып туруп, ошентсе туура болот го дейм. Анткени биздин көбүнчө улуу муунда кишилерибиз, айдоочуларыбыз мурунку коррумпированный система аркылуу алышкан, мисалы көбүнчөсүчү. И аларда анда деген азыр квалификациясын дагы жогорулатыш үчүн кайра унаа КЖге алып барып дагы окутса, менин оюмча биздин азыр жолдордо авариялар, ошондой кесепеттер азаят го деп ишенем мен өзүм. Бул туура эмес деп ойлойм, себеби деген машина айдап бараткан киши ою башка жакта болушу мүмкүн, бирок правиланы алар автоматически аткарат да, жол эрежесин автоматически сактайт. Анан кийин аны убагында туура жооп бере албай калышы мүмкүн. Практика иш жүзүндө аны аткарып атат да, жол эрежесин бузган жок да, ошон үчүн ал туура эмес деп ойлойм. Туура эле го дейм бергени. Эмнеге туура? Эми жол эрежесин сактап атат да алар. Туура эле. Себеби азыркы заманда жаштар көбүнчө сатып алган. Правиланы билбейт. Мына биз сайыз убагында кишилер. Мына келеген институтта окуп жүрүп, праваны окуп алганбыз. Менимче туура эле. Эми эрежени билген адамдарга бул көп деле эме эмес го. Негизи токтотуп алып сураганына өзү негизи каршымын. Ар кандай шартта бараткандар бар да, шашылыш болот. Анан ошолор токтотуп алып экзамен алып баштаганы ол действительно мага негизи мен аны колдобойм. Анан экзамен бар эле тапшырып эле алган болуш керек. Мен мисалы тапшырып эле алганмын. Туура эмес го деп ойлойм, анткени ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Айдоочулар ошол момент бир жака шашып барат, мындай уверенно жооп бере албай калат да, ошол үчүн туура эмес го деп ойлойм. Туура эле карайм го. Анткени ал суроону билбегенден кийин же көйлүгү жок болсо, эмне үчүн машина айдап жүрөт? Туура эле деп ойлойм. 1-сентябрдан баштап туура эле. Билбегендер бар. Билгени деле айдап жүрөт, билбегени деле айдап жүрөт. Туура эле. Мыйзамга мен толук колдойм. Ошончо жаш балдарыма зарлөө болот да права сатышып алыпчы. Мындар жаман көбөйүп кетти. Мен өзүм талас бишке каттайм. Эки перо ашып өтмөк бүтөп ашууду. Өтө колдойм ушу мыйзамдычы. Даже Ошко каттаган, Жалал каттаган, Талас каттагандан жаш балдарды ошолорду мен ысташын 5 жылдан өйдө кылып турган каттатса, ушунда жакшы болмок да. Ата кече эле права сатышып алып, кече эле катташып атпайбы. Мен ошону колдойм, ушу мыйзамды. Буга менин оюм туура эмес негизи эле. Себеп дегенде биздин жол ага туруштук бербейт, анан кийин эми оюм кыскасы туура эмес буга. Даяр эмес Кыргызстан. Жолду кеңейтиш керек, жолду оңдош керек, анан кийин туурабы деп ойлойм ошондой кылганга. Билбейм, эми убагында жакшынакай эле тапшырып алдык элек, эми азыр эми дагы андай кылыш үчүн биз азыр эреже көп кирип калганда жолгочу. Эми биз ага жооп бере алабызбы, бере албай калабызбы? Убагында башкача, азыр эми башкада. Башкада эми такси иштеп жүргөндөр дагы андан бетер кыйынчылыкка учурайт да. Эми кичине нерсе аркага кетет. Билбейм, кандай окуат.
ачык айтканда. Азыр бүт эле праваны окуй эле алып атпайбы баарычы. Мурдагыдай сатып алып аткан болсо бир жөн. Андай болбой калат окшойт, эттеп өзүбүз права алсак, кайра праваны алып койсо. Азыр эми машинаны убактылуу праваны алып койсо, андан кийин кандай болот? Ал жагы тест тапшырганча убакыт өтөт да. Эми такси иштеп жүргөндөр эми күнүмдүк ошону менен тиричилик кылып атат да. Эми бала чакасын ошону менен багып атат да күнүмдүгүнчө. Ошол жагы минус болуп калат да. Үйүндө отуруп калат, анга дагы кичине акча табып, расходтулуп алыш керек, праваны дагы баштан экзамен тапшырыш керек, ошондой болуп калат да. Нормально? Отрицательно. Эгер бул эреже кирип калса, жана айдоочулар жол эрежесин бузгандан кийин маилер сурайт да, суроолоруна жооп бере албай калса, кайра май кызматкерине акча сунушташып, менин ошо көлүгүмү да албай эле кой, жөн эле жибере бер деп дагы коррупцияга жол ачышы мүмкүн деп атышат да. Буга оюңуз кандай? Буга деген оюм азыр биздин мындайча айтканда эл баатыры деп кое алабызбы? Ошо Мирлан Царикаев деген байкебиз иштеп жүрөт го, ошентчи. Менин оюмча ал деген азыр көбүнчө жумуштары туура кылып атат. Менин оюмча ал ушинтип ушундай взятка берип атканда ошол жектен факты менен, видео менен кармаса, менин оюмча мындан кийин айдоочулар дагы негизинде биздин калкыбыз коруп калат ошондой взятка берүүдөнчү. И ошол аркылуу биз деген коррупционный системадан чыгабыз деп үмүт кылам. Болушу мүмкүн, обязательно. Почему бы нет? Акча сунуштаган бар да. Көбөйөт болуш керек, коррупция по-любому. Ал, конечно, туура эмес. Ал ошо взятка болот, коррупция болот. Раз правиланы бузду, имеет право төлөш керек өкмөткө. Атыга төлөгөн болбойт. Ал май кызматкер албайт эч ким деле, по-моему. Биз анда бербейбиз эчтеке. Мен ошо кошулам да, мыйзамгачы. Сонун болду да, жакшы. Акча берген туура эмес, негизи аларды токтоткон туурага дейм. Кайра коррупцияга жол ачат деп айткандар да бар да, буга кандай карайсыз? Андай болушу өзү туура эмес. Коррупция өзү эми жабылып баштап атат. Өзү адамдар өзүнөн башташ керек да, коррупцияны өзү токтоп жатат. Туура эмес деп ойлойм. Мындай болуп иш керек. Коррупцияга жол ачышы мүмкүн деп атат да буга. Туура, бул жагы да бар. Мисалы билбегендер акча сунуштайт. Анан алат. Анан кой берет, ошентип коррупция башталат да. Так болсо жакшы болмок. Мисалы билбейби, билбейт. Билеби, билет кылып эле. Жол кырсыктарынын көпчүлүгү эле айдоочулардын жол эрежесин билбегендигинен улам чыгып атат дейт да. Ошон үчүн дагы бул чараны киргизип атабыз дейт. Буга оюңуз кандай? Ал жагына деле кошулам, бирок билбегендер деле бар. Жол кырсыктарын азайтат деп да жатышат да. Буга оюңуз кандай? Чындап эле азайтабы? Азайтат, конечно. Канча бир процент болсо дагы влиять этет. Ал жөнүндө ал жагы болушу мүмкүн, плюс жагы дагы бар, минус жагы дагы болуп атат да. Жок, эми жол кырсыгын ошол правиланы билген эле адам, жанагы билген адам деле кырсыкка кабылып кала берет да. Анан эми мен правиланы билем, мен кырсыкка кабылбайм деген ал айтышкандай кыйын нерсе да. Эми ал кырсык болом десе, ал кандай болсо деле болуп кетет. Чындап эле азаябы жол кырсыктары? Жок, ал нерседен эч жол кырсыктары азаябы, азайбайбы деген оюм жок. Мындай писат на писат да. Ооба, жол эрежесин билбегендер, ошон үчүн авариялар азыр убакта мындай адамдар сүзүп кеткендер көп болуп атат го. Ошодон болот деп ойлойм, анткени автошколаны толук окуп бүткөн эмес, тестти өзү тапшырган эмес, праваны жөн эле акчага сатып алат. Анан кийин жол кырсыктары, авариялар ошол боюнча болуп атат. Мен айта албайм, бул суроого мен жооп бере албайм. Арга мен жана сиздерге айтып кеттим го. Бул алыскы жол каттагандарга ошо 5 жылдан өйдө эме стаж киргизип айдатса, жол кырсыгы азайат да. Жанагы право левурду жоёбуз деп атпайбы? Анда эмес, кепчи. Анда азыр 95% уже право урлайдып жүрөт жолдочу. Но бирок биздин жаш балдар толуп кетпедиби? Ал Алла таала алам жол кырсыгын кылам десе предпоставка коет да. Мына ооруп аткан киши өлөт деп болсо, ал өлбөйт. Ал Алла тааладан да бир четчи. Аны айта албайм. Азаят, азайбасын. Бирок
бул эреже кирген эле оң эле деп ойлой берем. Жол кырсыктарын азайтыш үчүн дагы кандай чараларды киргизиш керек сиздин оюңузча? Жолду кеңейтиш керек, жолду оңдош керек биринчиден. Анан кийин жанагынтип жакшылап караш керек. Жакшы көзөмөлгө алыш керек. Менин оюмча ошо ар бир айдоочу квалификациясын жогорулатып туруш керек го деп ойлойм. Улам сайын унаа KG-га барып же дагы интернеттен көрүп, менин оюмча дагы биздин азыр блогерлер жана ошо теле берүү корпорациялары ошого атайын мындай кызыктуу сабактарды, заманбап стилде кызыктуу сабактарды киргизип туруп, ошоларды көрсөтүп турса, биздин айдоочуларыбыз улам сайын өзүн жакшылап айдап турат. Бул деген биринчиден өзүлөрүнө эле жакшы, өзүлөрү эч кандай аварияга жол берилбейт. Жана дагы өзүбүздүн элибиз дагы аман болот деп ишенем. Анткени азыр канча мисалы авария болгон, кайтыш болгондордун, могу жөө жүргүнчүлөрдүнчү көбүнчөсү именно айдоочулардын күнөөсү аркылуу болот экен да. Айдоочулар виновный болуп калат экен да мындайчы. Ошо айдоочуларды эле дагы жакшыртсак, жөө жүргүнчүлөрдү өзүбүз оңдолобуз деп ишенем. Билбейм. Ошол эме штрафтардын баасын эле көргөн эле окшойт, ошол менен азайтат окшойт башка. Эми ал жагын билбей калам, эми ал жагы кандай болуш үчүн. Негизи өзүңүз эреже сактап айдайсызбы? Эми мен ошондой эле кылып айдайм го, андай эреже сактабаганда же бизге бирдеке болушу мүмкүн эле, ар кандай болуп калат. Эми Кудай сактасын, жакшы эле праваны алганыма где-то бир 15 жылдай болуп калды, жакшы эле айдап жүрөбүз. Коррупцияны азайтыш керек. Мисалы үчүн азыр бирөөлөр автошколага барбай туруп эле акча берип эмени алып коюп атат да. Право алып коюшуп атат. Ошону токтотуш керек биринчиден. Окуш керек ошо. Жакшы жол эрежесин билиш керек. Машинаны жакшы айдаганды үйрөнүш керек. Ошол эле го дейм. Аны билбейм уже. Жол кырсыгын азайтыш үчүн дагы кандай чараларды көрсө болот сиздин оюңузча? Аны биле албайт экенмин. Окуп албай анан праваны окуп, мен көп жыл 40 жылдан бери водительмин. Право берип атканда контролду жакшылап кылыш керек, экзамендерди жакшы өткөзүш керек, взятка албай. Ошол мен өзүм тапшыргам компьютерден бүт окуп, анан кийин баары эле ошентип тапшырыш керек деп ойлойм. Ылдамдык сакташ керек, эрежени сакташ керек ошол айдоочу. Эми азыр тартип жакшы эле го. Жанагы право берип аткандагылар азыр строго жакшы эмелер менен текшерип берип атат. Жана экзаменден өткөн гана балдар алып атат. Аны угуп атабыз. Эми пока ушинтип эле иштеп турушса, буйруса баары эле жакшы болуп кетет. Анан эми бунда эмне? Буда основном парковка, биздеги знактар, өзү жол эрежесин көрсөтүп турган тиги знактар, ушулар бизде жетишсиз көпчүлүк жерлерде. Разметкалар бир аз көрүнбөй калган жерлер бар. Светофорлор постоянно контролдо эмес, кээ бир жерлерде кээде иштебейт, кээде бир лампочкасы күйбөйт. Ошондой жерлерден кырсыктар болуп кетет да. Мен ошентип ойлойм. Кудай өчүрү жакшы болуп калды жолдочу. Жолу жакшы мына. Президент келгенде Садырмын кожо оңдоп атат. Жакшы болуп калды жолдорубуз, Кудайга шүгүр. Илгери жаман болчу, ташпак болуп калчык. Берип алдычы. Жакшы жолубуз оң болду. Рахмат.